13-сентябрга карата күндүн маанилүү жаңылыктары, саламатсыздарбы? Алайда уулун сөгүп эшикке чыгарып койгон киши кармалды. Бир күн мурда социалдык тармактарда уулун сөгүп орой мамиле кылып, тил албаса сабайм деп коркуткан видео тарады. Ош облустук милициясы окуя ошол эле күнү каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү иши башталганын билдиришти. Милициядан шектүү Ош облусунун Алай районунун 39 жаштагы тургуну экенин белгилешти. Ал баласына жасаган орой мамилесине Орусияда иштеп жүргөн аялы менен болгон пикир келишпестик себеп болгонун айткан. Киши аны коркутуп коюу максатында баласын урушуп, видеого тартып жөнөткөнү белгилүү болгон. Милиция кызматкерлери видеодогу жаш баланы ошол замат коргоого алып, дарыгерге көрсөтүшкөн. Денесинде эч кандай жаракат байкалган эмес. Азыр бала тайынесинин көзөмөлүндө дешти милициядан. Окуя боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалып, териштирүү уланууда. Ала Букада айылдаштарына ок чыгарган тургун тергөө бөлүмүнө жеткирилди. Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы Жапасалды айылында бир нече киши уруша кетип, тургундардын бири ок чыгарды. Бул тууралуу Клоко облустук милициядан кабарлашты. Ок атылганы тууралуу маалымат милицияга 12-сентябрь саат 17:00 чамасында келип түшкөн. Милицияга кайрылган киши белгисиз бирөөлөр унаанын артынан кууп келишип, ок чыгарганын айткан. Болжол менен 25-30 жаштардагы жигиттер уруша кетип, алардын арасынан бирөө травматикалык курал менен ок чыгарганы аныкталган. Кароо учурунда бир даана гильзасы алынды дешти милициядан. Окуя боюнча бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, соттук медициналык, соттук биологиялык жана соттук баллистикалык экспертиза дайындалды. 25 жаштагы жабырлануучу райондук ооруканага жаткырылып, 30 жаштагы шектүү тергөөгө жеткирилди. Ал буга чейин Орусияда каракчылыкка айыпталып соттолгону айтылат. Ош Скайбар клубунда милиционер сабалып комага түштү, шектүү кармалды. Ош шаарындагы Скайбар түнкү клубунда эс алуучулар ортосунда пикир келишпестик чыгып, 28 жаштагы милиционер сабалып комага түштү. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык, окуя 9-сентябрь болжол менен түнкү саат 2 чамасында болгон. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Ош шаардык ооруканасына оор абалда жеткирилген. Кылмышка шектүү катары Кара Суу районунун 21, 22, 23 жаштагы 2 тургуну кармалып, ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен убактылуу кармоочу жайга киргизилди. 12-сентябрда Ош шаарынын соту тарабынан шектүүлөрдүн баш коргоо чарасы каралып, 1 ай камакта калтырылды. Ал эми жабырлануучунун дагы 2 кесиптеши күбө катары өтүүдө, териштирүү уланууда. Азимбек Бекназаров кылмыштуу кирешелерди адалдоого шектелип кармалды. УКМКнын маалыматына ылайык, 2010-жылы апрель окуяларынын жүрүшүндө банктан жана өкмөт үйүнөн алынган акчаларды уурдоо жана коротуу фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөөнүн жүрүшүндө убактылуу өкмөттүн мурдагы мүчөсү Бекназаровдун укук коргоо органдары тарабынан камакка алынган ири суммадагы акча каражаттарын ыйгарууга катыштыгы бар экени аныкталган дешти атайын кызматтан. Бекназаров кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштырууга шектелип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө уланууда. Күн мурун Азимбек Бекназаров УКМКга суракка чакырылып, камакка алынганын анын уулу Руслан Бекназаров Facebook барагында билдирген. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстан 53 медаль менен командалык эсепте экинчиге көтөрүлдү. Кечээ 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Кыргызстандын курамасы 15 медаль утту. 6 алтын, 4 күмүш жана 5 коло. Кыргыз курамасы байгелүү орундарды көкбөрү, көкпар, тогуз коргоол, татар күрөшү, аба ашыртмалуу күрөшү боюнча багын. Ал эми уткан медалдардын саны боюнча командалык эсепте Казакстан 1-чи орунда келе жатат. Бүгүн көчмөндөр оюндарынын акыркы күнүндө тыйын эңмей, ордо, мангала, бүркүт салуу оюндары боюнча белдештер өтөт.